Assalamu alaikum, Машина Кейч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман таңыңыздар менен. Бишкек шаарындагы Рио Муна базарынан экинчи апта болуп атат. Ушул видео тартууну улантуудабыз. Бүгүн Кыргызстандын жогорку мыйзамы болгон Конституция күнү. 31 жыл болду. 5 май 2024 жыл. Дайма ушундай жогорку мыйзамдарыбыз, биздин атрибутикаларыбыз өлкөбүздүн туруктуу, түбөлүктүү болуп жүрө берсин демекчибиз. Аллам таалам ушул өлкөбүздү өнүккөн эң жогорку даңазалуу өлкөлөрдөн бири болсун деп ушул Алла таалабыздан суранып кетербиз. Азыр сиздерге ушул оң рулдуу унаалардан көбүнчөсү маалымат берип кетүүнү баштап атамын. Чогуу биргеликте көрүңүздөр. Бат эле баштай берели. Могул жерде Honda CR-V 2 2002 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Оң руль мына $8300. Өзүнүн оригинал куюлган дистеринде 4 дөңгөлөгү тең жайкы туманниктери бар. Анан Honda Step Wagon 2001 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин газ $8200. Эң эле жакшы жагы ушул Рио Муна базарында биз дагы бир тастыктап кете берейин. Уналардын көпчүлүгү мынакей баасын жазып турушат. Бул өтө аябай жакшы көрүнүш. Honda Odyssey 2 комплектация абсолют 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 2.3 $7000. Бул дагы бензин газда, газ жабдыгы бар экен. Абсолют. Салонунда бир көрсөтүп коелу. Бир аймактуу климатта, отуруштары велюр, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө персоналдуу чыканак тирегичи бар. Бул Toyota Nova. Маалымат кагазы жок экен. Toyota Harrier 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. Бул дагы бензин газда $11800. Көрүнүшү жакшы. Монитор бар. Өзүнүн монитору, мультируль. Дөңгөлөктөрү кышкы экен, төртөө тең. Бул жерде Toyota Caldina'ны тартып болот. Caldina 2 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Тез арада сатылат, $5300. Honda Step Wagon 2001 $650.000 сом. Төрт дөңгөлөгү тең жайкы. Дагы бир степ 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Жо 2.4 экен. $12.000. $12.000. Кара салон. Спада. Комплектация спада. Так, Honda Fit. Өзгөлөрүндө повторитель поворота бар. 2005 1.3 $5900. Кыргызстандын номеринде. Daha bir Honda Fit
2005 13 600 миң сом. Daha bir kıskaça kayırılığı жасап кетейин биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Дагы 2 апта ушул Бишкек шаарында боломун. Биздин канал аркылуу өз темир тулпарыңыздарды же болбосо башка кыймылдуу кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү дагы жарыялап сатсаңыздар болот. Жана айтмакчы, ушул унаа базарында ушул видеону тезирээк сиздерге маалымат берген аракет жасайбыз. Жүктөгөнү YouTube'га алгачкы сааттарында көрүп атсаңыздар, биз дагы унаа базарында болобуз. Биздин көрүүчүлөрүбүз бар болсо унаа базарында. Ошентип биздин канал аркылуу да жарыялап сатсаңыздар болот унааңыздарды. Subaru Forester 2004 $6.900. Honda Fit 2004 13 600 миң сом. Телефон номерин жазылып аттыр. Азыр таңгамал 8 болуп атат. Эртеле түштүк унаа базарына. Эртерээк маалымат берген сиздерге. 2003 жылы чыгарылган Honda Bull Jazz. Сол руль, 1.4 коробка, вариатор автомат деп коебузбу. Басында жазбаптыр. Honda Fit Кыргызстан номеринде 2003 13. Басы канча деп атасыңар? 600 миң сом. Крыло жагынан бир аз жабыркан жери бар экен. Да бир бул Jazz экен. Jazz Литванын номери 2007 1.3 деп коюптур. Растаможен, не оформлен. Жаңы алып келиптир да. 750 миң сом. Коробка вариатор. Honda Step Wagon. $2004 такси болгон эмес деп жазылып турат. $11.800. Алды аркасынан көрсөтүп коелу. Неге аркылуу салонунда. Монитору бар. Ушундай көрүнүштө. Мынан бул не болуп калды экен? Nissan Elgrand. Чоң эле минивэн экен. Минивэн салону. Монитор бар. Эки аймактуу климат болуш керек. Ушундай алдынан ушундай көрүнүштө уна. 2001 35 $6.000. 2 вд 4 вд деп коюптур. Раздатка бар окшойт. Так. Жүрө берели. Honda Stream. Оң руль. Обвестерде 2001 кыймылдаткычтын көлөмү 2 $6.800. 711 50 77 номеринде ээси. 4 дөңгөлөк тең кышкы липучкада. Honda Step Wagon 3. Бул дагы обвестерде. Так, маалымат кагазы 2005 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бензин, газ. $10.800. Көрүнүшү унаныкы жакшы. Honda Step Wagon 3-төн баштап капталкы эки тарабынан тең эшиктер ачылат. Panasonic монитору. Ушундай көрүнүштө. Toyota Wish. Дагы обвестерде монитор бар.
персоналдуу айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө чыканак тирегичи бар. 2003 18 $8000. Туманниктер. Honda Fit 2002 13 520 ming so'm. Bishkekte көбүнчөсү баягы Кыргызстан номеринде эле болушат экен. Бизде ошто акыркы убактарда Россия номерлери өтө көп келип баштаган эле, айрыкча Fit унаалар. Honda Odyssey 2 2000-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. $9000. Модула вестеринде. Toyota Estima'nda көрсөтүп коелу. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. Кыргызстан номеринде $11000. Дагы түшүп берем дейт ээси. Арка жагынан ушундай көрүнүштө. Бул жерде Honda Accord 2000-жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.3 деп жазылып. 2.3 бу? Бензин газ $5000, $485 ming сом баасы. Бул жерде Inspire'ды көрүп атам. Honda Inspire. Дөңгөлөктөрү алдыңкылары кышкы, арканкылары жайкы, протекторлары төртөңкү тең жакшы. 2005 3 куб $8500. Honda CR-V 2 сол руль. Коробка автомат. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Бул европеец. Бир кол менилген. Отуруштардын жылуутуусу бар, монитор, камера деп жазып коюпту. Бирок так, баасын жана телефон номерлери жазылган эмес эмнегедир. Так, бул жерде Subaru Legacy 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. $6600. Универсал. Бул жерде Honda Odyssey. Prestige комплектация. Жок, Illusion кечиресиз. Honda Illusion Армения номери. Prestige. Салону кара кожа. 2007 3.5 коробка автомат $12,500. Honda Step Wagon. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. $10,800. Honda Odyssey 3 Absolute комплектация вестерде 2004 2.4 $8,900. Кожа кездеме комбинацияланган. Так, бул жерде дагы көрүнүш аябай жакшы Honda Step Wagon. Да, тартып коелу.
өзүнүн оригинал ульваничтеринде, обвестерде спойлер бар. Görünüşü чындап эле аябай жакшы. Кара салон, монитор, өзүнүн оригинал газ жабдыгы да коюлган. Электрокөзгүлөр жыйылуусу менен кошо. 2003 $14.200. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз алгачкы видеобузду гана жыйынтыктоодобуз. Дагы бир нече видеолорду Алла буйрса чыгарабыз. YouTube баракчабызга кирип, кеңири өзүңүз каалаган видеолорубуздан маалымат алып алсаңыздар болот. Сиздерден бир гана лайк басып, комментарий жазып коюу, каналга жазыл электер, подписаться баскычын басып жазылып коюу.